Көчкүлөр түшүп атат. Адамдардын өзүнө коркунуч болуп атат. Куткара албай. Мына оякта да ушу жол менен кетиш керек болуп, бирок ока барганга мүмкүнчүлүк жок. 14 февралда саат болжол 12:30-да балыкчы Жалал-Абад альтернативдик унаа жолунун 334 чакырымында Көгар ташуусу жайгашкан туннелдин түндүк тарабында кар көчкү түшкөн. Ошондой эле саат 17:30 чамасында аталган унаа жолдун болжол менен 340 чакырымда туннелдин түштүк тарабында кар көчкү түшүп, натыйжада бир пикап унасын басып, ошондой эле бир пикап унасын жана бир вагонду сайга сүрүп кеткен. Көгар ташуусунда туннелдин жанында 1 километр жетпей турабыз. Биздин астыбызда келген машиналар муутуп туруп, калышык менен эптеп тазалап кайра чыгарып, көчкү түшкөн жерге чечип 1 километр бар, чечип эшикте тура албайсыз. Куткаруу иштерин жетектөөгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад облустук башкармалыгынын башчысы жетектеген куткаруу ыкчам тобу тартылган. 21 куткаруучу, Чайнар роут ишканасынан 3 жүктөгүч, 1 экскаватор жана 30 кызматкер тартылган. 14 февраль күнү издөө, куткаруу жана тазалоо иш-чараларын жүргүзүлгөн. Бирок аба ырайына байланыштуу жана жолго кар көчкү түшкөндүгүнөн улам коопсуздукту сактоо максатында иш-чаралар убактылуу токтотулган. Азыркы учурда ошол биринчи түшкөн маалымат боюнча туннелдин түндүк тарабындагы ошол бир эки экскаватор, бир погрузчик, ондан сырткары бир Нива басып калган деп атабыз. Ал жерде эки Кытай жараны, бир кыргыз жараны болушу мүмкүн деген маалымат түшкөн. Андан сырткары берки түштүк тарабында жетекчилер барып ошол кар көчкүгө такалып баягы эки пикап унасын, ошондой эле бир вагонетканы басып калган деп атабыз. Андан үчөө куткарылып атат. Ал жерде бир Кытай жараны болушу мүмкүн деп атат, бир пикаптачы. Ошондо жалпысы 4 жаран кар көчкү алдында калган деген маалыматтар бар да. Азыркы учурда ошолорду издеп табуу боюнча жолдорду ачып барып, ошол жерге баруу максатында иштер алып барылды. 14 февраль күнү кар көчкүдөн жабыркаган 3 жаран Сузак районундагы Октябрь аймактык ооруканасына кайрылышкан. Эки кыргыз жаранынын дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Ал эми Кытай жараны болсо учурда дарылануусун улантууда. Bunun ekөөсү Кыргыз Республикасынын жараны, бирөөсү Кытай Республикасынын жараны. Кыргызстандын жарандары экөө тең бири ынтымак айылынан, бири жоң айлыгынан жараттары жеңил болгон үчүн булар үйлөрүнө амбулаторлук шартка кетишкен, дарыланганы. Бетинде сыйрылган жерлер бар. Машинанын ичинде үчүн тумшуп калган, баштарында жараттары бар. Ушу мээси чайкалган деп диагноз коюлган. Кечкурун рентген текшерүүлөр жасалып, дары-дармек берилген. Азыркы маалда эртең менен Жалал-Абад шаарына томографияга жиберилген. Томографиянын натыйжасын, результатына карап туруп, анан акыркы диагнозду коебуз да. Ата акыбалы жакшы эле, өзү басат, өзү турат, өзү тамак ичет. Азыркы учурда 4 жаран белгисиз болуп жаткандыгы айтылууда. Мындан улам куткаруучулар тарабынан издөө иштери уланууда. Бул боюнча толук маалымат берилет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.